Президент убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен жолугушту. Кечээ 14-сентябрь күнү президент Сооронбай Жээнбеков убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен жолукту. Мамлекеттик резиденцияда кечке жук уюштурулган жабык жолугушууга убактылуу өкмөттүн 12 мүчөсү катышкан. Ал эми Болочер ден соолугуна байланыштуу барган эмес. Жолугушуудан чыккан мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев жолугушуу ачык айкын өтүп, өлкөдөгү бардык маселе талкууланганын билдирди. Убактылуу өкмөттүн курамына кирген мурдагы президент Алмазбек Атамбаев азыр камакта. Жолугушуунун алдында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Бишкектеги ынтымак эс алуу багына көчөт тигишти. Журналисттердин суроолоруна жооп берип, президент менен кыргыз саясатынын кечээги, бүгүнкү күндөрүн жана келечегин сүйлөшөөрүн билдиришкен. Президенттин администрациясы жолугушуу жөнүндө маалыматты тарата элек. 2010-жылдагы апрель окуясынан кийин мамлекетти башкаруу үчүн түзүлгөн убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсү бар. Өрүшкеш, азыр ушундан чыгып эле Жээнбеков менен жолугушууга сиз дагы барасыз, Ооба, убактылуу өкмөттүн бардык мүчөлөрү чакырылган. Бул жерден чыгып биз ошол жака барабыз. Азимбек Бекназаров жаңы паркка Атамбаев үчүн соопчулукка бак тикти. Көчөө 14-августта 2010-жылдан кийинки кырдаалдарда түзүлгөн мурдагы убактылуу өкмөттүн 11 мүчөсү түштүк магистралдагы ынтымак паркына барып бак отургузду. Анда мамлекеттик ишмер Эмилбек Каптагаев ар бир көчөттү 9100 сомдон сатып алып тиккендерин белгиледи. Азимбек Бекназаров соопчулук үчүн деп түрмөдө жаткан Атамбаев үчүн акча чыгарып бак тигип атат. Жалпысынан 15 бак тиктик деди. Тиккен баг үчүн мен жоопкерчиликти алам. Эгер КСДП төлөбөсө мен төлөйм да тигип аткандан кийин деп тамашалап жооп берди Азимбек Бекназаров. Азмек агай, сизди ушул Атамбаевдин ордуна отургузуп атат бакты деди. Ушул жерге отургузмакта, Ооба, эгер түрмөдө болбогондо точно отургузмак келип, анан түрмөдө яткан адам үчүн отургузган бул абдан двойной сооп болот. Текебаев, мен түрмөдө отурганда шаар бир топ өзгөрүптүр. Убактылуу өкмөт мүчөлөрү түштүк магистралда жаңы ачылган эс алуу паркына өз чөнтөктөрүнөн акча чыгарып бак отургузушту. Бул иш-чарага жакында эле үй камагына чыккан саясатчы Өмүрбек Текебаев дагы келип катышты. Ал мэрия тарабынан көтөрүлгөн бул демилгени жакшы деп баалап, түрмөдө отурган учурда шаар бир топ өзгөрөөрүн айтты. Түрмөдө отурган учурда шаар бир топ өзгөргөнүн айтты. Өзгөрүү жакшы жагына болуптур. Мен түрмөдө отурганда уккам бул парктын курулуп жатканын. Бул жакшы демилге. Шаарыбыз көрктөнүп өсө берсин, жакшы имараттар курула берсин дейт Өмүрбек Текебаев.